Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын ордун басары, Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Ташир Кадыршаевдин конференциясына келишимиздерди ишенатат. Сөздүн башында баарыңыздардан өтүнүч, Кадыршаевдин бир сааттык убактысы бар, силерге атайын суроолорго жооп берип, өзүнүн дагы ички сөзү бар экен. Ошондуктан ишке өтсөк, hepinizleri kayıtlamaya sıramızda verirsiniz. Salamaz. Ben bir söz söyleyip koyayım ya. Salamazlar va hurmatlı jurnalistler, hurmatlı koyumçuluk. Bugün sizlerde demalash gününe karabastan jumuşka çıkarganımızga biraz ыңгайсыз болуп турат, бирок ошого карабастан өзүңүздөр билесиздер, биз демалыш күнү күнсүз ар дайым иштейбиз. Бүгүн сиздер менен ошол демалыш күнүнө карабастан чакырып калдым. Мен сиздерге айтайын деген сөздөрүм, өзүңүздөр жакшы билесиздер, мен көп пресс-конференция бербейм, көп интервью да бербейм, бирок азыркы коомдук бүгүнкү ар түрдүү маселелер боюнча бир аз түшүндүрмөлөрдү берип кетейин деп чечтим. Себеби дегенде көптөгөн адамдар көп нерселерди түшүнбөстөн, көп нерселерге өздөрүнө так маалымат жетпестен ар түрдүү ойлорду, ар түрдүү маселелерди калып атышат. Ошондо так маалыматты толук сиздерге жеткизейин деп чечтим. Суроолор болсо айтсаңыздар болот. Азаттык радиосу Марат агай. Кадыршаевич, демалыш күнүнгө карабастан жакында эле сиз жөнүндө иликтөөсүн жарыялаган белгилүү журналист Болот Темиров да коркунучта кылмышкерди кармоонун себеби эмнеде болду? Бул жерде доска бар беле, доска эмелерди айттым эле. Алып келип койдуңарбы? Ошону алып келип койгончу, мен азыр ошо чызып түшүндүрүп берейин. Урматтуу журналисттер, мына сиз башында айтып отпойсузбу? Болот Темировдун Темиров Life аттуу сайты аркылуу изилдөөлөрдөн кийин ал кармалып атат деп. Мен дагы бир жолу айтып коеюн, эч кандай ошол Темиров Life сайтынын изилдөөлөрү анын кармалуусуна, жеке болгон ошо анын кылмыштуу иштерине байланышы жок. Себеби дегенде ошол Темиров Life сайтындагы жүргүзгөн иликтөөлөрүн бардыгы карандай калп. Ал жерде мен эч кандай коррупция менен аралашып, же мамлекеттен бир нерсе уурдап, же мамлекетке зыян келтирген эмесмин, келтирбейм дагы. Бул менин турмуштук негизги позициям ушундай. Мына акыркы 20 жылдан бери эгерде саясатта жүрсөм, эч качан мени кимдир бирөөнүн айрыкча мамлекеттин мүлкүнө кол салган же коррупциялык иштерге барган деп эч ким мени айыптай албайт. Себеби мен андай нерсеге эч качан барбайм. Ал эми кече ошол алардын иликтөөсү боюнча эгерде мүмкүнчүлүк болсо мен азыр доска келсе чызып айтып берет элем. Биринчиден мен жеке өзүмдүн ошол алар айткан маселелерге эч кандай тиешем жок. Экинчиден ошол жердеги иликтөөсүндө айтылып аткан маселелер бул болгону ошол жердеги бизнесмендердин жумуштары. Булар бир фирманын же бир компания жөнүндө айтып атышат. Андай компаниялар ал жерде бир нече ондогон компаниялар. Алардын бардыгы ошол жерде иштеп атышат, ушуга чейин иштеп келишкен, мындан кийин дагы иштешет. Себеби бул нак таза мамлекетке зыян келтирбей бизнес кылып атышат. Досканы алып келесиңерби? Досканы алып келсеңер, мен тезирээк чызып көрсөтүп берейин, чтобы журналисттерге түшүнүктүү болсун. Анан аны жок эле жерден мага байланыштырып, анан ошону коомчулукка айтып, Ташиев кандайдыр бир коррупциялык иштерге байланышы бар экен дегендин бунун бардыгы болбогон сөз жана бул жалган жала болуп атат. Дагы бир жолу айтайын, жеке мен мамлекетке пайдалуу гана иш жасаганга аракет кылам. Эч качан мамлекетке зыян келтирген эмесмин жана андай менде болбойт дагы. Андан сырткары
кечеки тигил кармалыш боюнча бул тигил Болот Темиров беле. Болот Темировдун кармалышы боюнча Болот Темировду мен өзүм жеке адам катары деле тааныбаймын. Ал адам менен мен учурашканым деле эсимде жок. Эч мүмкүн мен ушуга чейин эч качан учурашпасам деле керек ал киши менен. Ал эч кандай коомубузга таанылуу деле бир журналист эмес, же коомубузга белгилүү деле иликтөөчү эмес. Жеке ошол чет элдик гранттарды алып, ошол гранттардын эсебинен бийликти алсыратуу боюнча, бийликти коомго жаман көрсөтүү программасын ишке ашырган бир жалданма журналист. Себеби бул бизде толук маалыматтар бар. Ал адамдардын Темиров Лайф сайтынын сайтпы или там эмне ал редакциябы, мен чөтө жакшы билбей атам. Сайт болсо керек. Сайтынын кайсыл компаниялардан канча акча алгандыгы жана ошол компанияларды кантип алдап жүргөндүгү боюнча дагы бизде толук маалыматтар бар. Ошондуктан булар эгерде мындай толук журналист болсо, бардык маалымат жеткизе турган журналист болсо, коомубузда жок дегенде бир болуп аткан жакшы маселелерди бирөөнбү, экөөнбү бир да жолу көрсөтүп айтып койгон жери жок да. Булар бир гана терс маселелерди айтат, айткан маселелеринин 90% ар дайым жалган жала жабуу менен. Буларды ушул мен ойлоп атам, мен ушул убакка чейин 20 жылдык өзүмүн саясатта жүргөн мезгилимде бир дагы журналистти сотко берген эмес экенмин да. Бир да журналистти. Ушул убакка чейин канчалаган журналисттер менен иштештик, канчалаган журналисттер жазышты, туура эмес маалыматтарды жазышат. Кээде мындай ката кетирип алышат, кээде маалыматтары так болбой калат. Ошондо деле эмне үчүн сен ката кетирип алдың, эмне үчүн сен туура эмес маалымат жаздың деп журналисттерге чыгып, алар менен талашып, тартышып, же аларды сотко берген күнүм боло элек. Мына биздин Кыргызстанда журналисттер кайсынысы болсо эми айтса болот, мен эч кимди эч качан сотко бере элекмин. Ошондуктан бул Темиров Лайфтын кечеки чыгарган иликтөөсү бул иликтөө эмес. Ал жалган жала. Мен ойлойм, керектүү уюмдар, керектүү адамдар аны сотко берип, ошол соттон өздөрүнүн ар намысын мындай коргоп алат го деген ойдомун. Мен андай оюм жок. Мен сотко берейин деген деле оюм жок. Аны бир куугунтуктайын деген деле оюм жок. Анын артынан түшөйүн деген деле оюм жок. Себеби өзүңүздөр жакшы билесиздер, мен мамлекетибиздеги атайын кызматтын жетекчисимин. Кайсыл бир журналисттен, кайсыл бир чыгарган бир маалымат үчүн анын артынан түшүү биз үчүн бизге эч кандай абийирди алып келбейт. Эч кандай бизге бир жакшылыкты алып келбейт. Эч кандай бизге бир аны маанилүү да эмес. Себеби андан маанилүү мамлекеттин коопсуздугун сактоо боюнча көптөгөн маселелер көп. Ошолорду биз аткарууга милдеттүүбүз. Убактыбызды майда чүйдө моундай журналисттерге жооп берүү же болбосо ошол жалган маалыматтарды төгүндүүгө кетирбейбиз. Мен азыр сиздер эгерде уруксат берсеңиздер, мына доска келип калды, мен бир чыйып сиздерге бир көрсөтүп берейин. Булар жөн эле сөз менен айтып коюп атышпайбы? Ушундай деп эле. А мен силерге так маалыматты ушу айтып жеткизип берейин. Келсеңиз. Мына турсам, тууралыкпы? Мына. Бул жерде урматтуу журналисттер. Мамлекетте бүгүнкү күндө нефтини кайра иштетүү, то есть нефтини кечиресиз, микрофондорду туруп алып, үнүңүз угула калды. Журналисттер туруп микрофондорду туруп койгочу. Микрофон албайм нерге? О, мондай кылсам болобу? Болот. Мына. Все подвиньте сразу. Слышите, как туда? Мондай кылсам угулап коюш керек. Мына нефтини кайра иштетүү, нефтини өндүрүү боюнча биздин мамлекетибиз бир гана ишкана бар. Бул Кыргыз нефти газ. КНГ. Кыргыз нефти газ. Кыргыз нефти газдын астында, урматтуу журналисттер, мен муну толук түшүндүргөнүм себеби силерге толук маалымат өтө керек. Бул жөнөкөй үстүртөн эле бирөөнү жамандап коюш деген бул болбойт. Кыргыз нефти газдын астында
Kırgız Petroleum Company деген компания бар. Бұл Кыргыз Petroleum Company. Бұл НПЗ, то есть НПЗ, нефтеперерабатывающий завод. Вот, нефтеперерабатывающий завод. Так? Бұл кыйынгыны изилдеп өндүргөн нефтилерди ушул КПКда перерабатывать этет. Так? КПКда перерабатывать этет. Эми бирок кыйынгы өзү эле өндүрбөйт нефтини, ошо мен жазайын. Кыйынгы нефтини өзү эле өндүрбөйт. Кыйынгы нефтини муну да жазбайт, муну такыр жазбайт. Кыйынгы нефтини өзү өндүрөт, деп коеюн, өзү өндүрөт деп коеюн. Өзү өндүрөт. Жана бул жерде нефтини өндүрүштү Кытайлар өндүрөт. 20дан ашык Кытайдын компаниясы бар. 22 бекен, 25 бекен же 27 бекен эсимде жок, так? Кытайлар, кытайская компания. Кытай компаниялары деп жазып коеюн, Кытай компаниялары, так? Кытай компания. Где-то приблизительно жазып коеюн, около 20 dedi. 20дай. Кытай компаниялары өндүрөт. Мына. Кыйынды өзү өндүргөн нефтини КПКга түз алып келип өндүрөт. Жана өзү перерабатка кылдырат, өзүнүн компаниясы. А Кытайлар өндүргөн өзүнүн нефтисин булар бардык жака сата берет. Мыйзам ошондой. Булар каяка сатат Кытайлар? Кытайлар биринчи Токмак НПЗга сатат. Кытайлар экинчи Кант НПЗга сатат. Üçüncü Kıtaylar JK firmalarga satат. JK firmalarga. Вот. JK firmalar Kıtaydan satıp alıp neftini alıp gelişi bunu tolling деп koyat. Bular alıp gelip КПКга киргизет. КПКга киргизип, КПКнын тиешелүү өзүнүн салымдарын төлө берет дагы. Анан бул жерден ошо алып келген нефтисинен алардын продукциялары чыгат. Эмне продукциялар чыгат? Bir yerde 3 prodüksiya çıkar. Birinci, benzin. Benzin приблизительно около, men açıp getirip koyuşum mümkün. Kata getirip koyuşum. Okolo bir 15% benzin çıkar. İkinci, dizel topluyor. Gete bir 20% tegeren çıkış gerek. 20-25% dizel çıkar. Üçüncü, mazut çıkar. Kalganı, остальное. Так, yine остатки потери olur 1-2%. Потери olur 1,5-2%. Что я могу здесь эмне айткым келди бул жерде мен? Бул жерде айтканым келсе, жеке фирмалар алып келип муну тапшыргандан кийин муну олорду жеке фирмалар кайра кайтарып алат. Дагы бензинди, дизельный топливону булар мамлекеттин ичинде сатат. Сыртка бензин, дизель топливону сатканга бизде уруксат эмес. Мамлекет ичинде сатат. Так, рыночный баганы коюшуп, каалагандай кылып сатышат. Бул бир. Мамлекеттин ичинде. Ал эми мазутту болсо, сыртка экспорт кылганга уруксат бар. Сыртка мазут экспорт кылганда биз кайра кубанышыбыз керек. Муну биз кайрадан мындай поощрять этишибиз керек да. Себеби дегенде сырттан экспорт деп коеюн, экспорт. Сырттан валюта келет. Сыртка кымбат сатылат. Подороже деп коеюн. Подороже сатылат. Ошондуктан бардыгы мазутту сыртка сатканга аракет кылышат. Сыртка мазутту канчалык кымбат сатса, бизде налог ошончолук көп төлөнөт.
Предпринимательдердин мазутты кымбат сатканына биз ичибиз таарыбаш керек. Кайра сүйүнүшүбүз керек. Эгерде предприниматель экспортко, мазутка жакшы кымбат клиент таап келген болсо, биз өтө сүйүнүшүбүз керек. Себеби налог ошол жерде көп түшөт. Налог көп түшөт. Ал эми мазутту Кыргызстандын ичине да сатышат. Бирок Кыргызстандын ичине сатканда өтө арзан сатылат. Мына мазут деп коеюн элге, мазут. Мазут экспорт кетет. И Кыргызстандын ичине сатылат бир нече жерге. Мына бир нече жерге сатылат. Мына мисалы мен билемин, Таласта сүт комбинаттары көп, сүт комбинаттарын апарып сатышат. Таласка сатышат. Таласка сатышат. Ошко сатышат. Северный регион деп коелу. Северный региондорго сатышат, биздин мамлекетибиздин түндүк тарабына сатышат. Алып келип сатышат. Бирок бул Талас, Ош, Северный региондорго мисалга айтайын, мисалга 5 сомдон, то есть 6 сомдон, 7 сомдон, 8 сомдон сата турган болсо, себеби алар кымбатка албайт. Экспортко сатканда бул сразу бир 20-30 сомго кымбат болуп кетет. Бирок экспорт сатыш өтө кыйын. Экспорт сатыш үчүн ошол жакта биз мындай ишеничтүү адамдар табышыбыз керек. Көптөгөн предпринимательдер экспортко сатабыз деп күйүп кетишти. Мына эмеге ФНПЗ алып барып, ошол тапшырып беришип мазутун, бирок акчаны чыгара албай калышты. Башка мамлекеттерге сатышып, ал жактан акчаны алып келе албай калышты. Ошондуктан экспортко сатыш үчүн өтө мындай ишеничтүү. Анан ошол акчаны кайтып ала турган мүмкүнчүлүк болуш керек. Темиров айтып атпайбы? Кайсы бир компания экспортко кымбат сатып дейт, акча көп таап атыптыр дейт. Дагы бир жолу айтайын. Кымбат сатканга биз сүйүнүшүбүз керек. Экспортко кымбат сатканга. Себеби бул жактан валюта келет, кымбат сатылат, кымбат сатылганда бизге налогдор көбүрөөк түшөт. Мына ушуну аягына чейин иликтебестен булар ошол жака эмеге ФНПЗга, Ферганага сатып атат, анан дагы башка өлкөлөргө сатып атат деп биз ага кубанышыбыз керек. Журналисттер ошону кубатташыңар керек. Молодец. Биздин товар мына башка өлкөлөргө кетип атыптыр. Ошол жак менен алакабыз бар экен, ишеничтүү предпринимательдерибиз бар экен деп. Бул сүйүнүчтүн ордуна кайрадан биз буларды монтип, силер эмне үчүн кымбат сатып атасыңар деп буларды урушуп атабыз. Андан сырткары, урматтуу туугандар, мына баасы эми мазутка кандай баа коюлат? Урматтуу туугандар, мазутка мына бензин, дистопливо, мазут булардын бардыгына КНГ тарабынан, Кыргызнефтегаз тарабынан, башкаруучу компания тарабынан буларга бир баа коюлуп берет. Протокольная цена деп коет. Протокольная цена коюлуп берет. Бир фирмага кымбат, бир фирмага арзан, бирөөгө төмөн, бирөөгө выше берилбейт. Бардыгына бирдей рынокко карап коюлуп берет. Бардык фирмалар 10-15 фирма, 20 чакты фирма бирдей сатып алат дагы, бирдей баада. Каалагана сата берет. Мисалы булар 5 сом деп коюп берет. Мазутты айтайлы, мазутты 5 сом деп коюп берет. Мына 5 сом деп коюп берсе, Таласка апарса 6 сом, Ошко апарса 7 сом, Северный регионго апарса 8 сомдон сатышат. А экспортко кетиргенде 20-30 сомдон сатышат. Бул жерде айтып атат, могул жерде дейт, могул жерде кайсы бир компанияга жеңилдик берилген, жеңилдик берилбейт. Себеби бул цена протокольный поручение менен коюлат. Протокол менен коюлат. Специальный комиссия бар. Аны бир фирмага же бир компанияга койбойт, бардыгына бир коет. Мына бааны койду, бул баа бир апта рынок нормальный турса, бир ай тура бериши мүмкүн. Рынок өйдөгүлдүү боло турган болсо, алар регулировка кылышат. 6 сом кылып коет, 4 сом кылып коет. Мунун бардыгын мамлекет гана аныктайт. То есть КНГ. Бул жерде эч кандай бир компанияга уступка жок. Кайсы компания болсо дагы, ким болсо дагы. Ошондуктан анан тем более ушундай маселелер жасалып атса, анан бул жерге мени күнөөшүмдү арчый турган эмне бар? Арчый турган бир нерсе барбы? Ладно, раста. Вот так. Так, бар ошо? Өчүргүн. Я тактап тур, мен өзүм өчүрөм. Сен башка жакта өчүрөсүң. Мына мен бул жерде бир нерсени айтып коеюн. Эми бул жерде дагы очень бир өтө керектүү нерсе бар.
Мен азыр силерге бир таблица түзүп берем. Ушу таблицаны өтө внимательный, урматтуу журналисттер изучать этишер керек. Бул эмне деген таблица? Муну айтып атышат. Ошол жерден дейт коррупция болуп, дейт, бар нерселерди алып кетип атышат деп атат. Бирок биринчиден ал жерде эч кандай коррупция жок. Бул бир компания эмес, бир нече компания ал жерде бизнес. Жүздөгөн адамдар ал жерде бизнес кылып иштешет. Бул азыр эле күндө эмес, ошол компания курулгандан бери ушундай болуп келет. Эми мен айтайын, мындай карагыла. Ушундай кылчы. Өткөн жылы иштеп атабыз? Иштеп атат. Өткөн жылдагы мына Кыргыз нефтегаз 2020 жылдагы прибыли 2021 жылдагы прибыли. Тагыраак болсунчу. 2021 жыл. Мына. Так. Эми Кыргыз Petroleum Company. Так. Также 2020 жылдагы прибыли и 2021 жылдагы прибыли. 2020 жылы Кыргыз нефтегаз, урматтуу туугандар, по уточненным данным 564 миллион. 700 миллионга жеткен эмес экен. 564 миллион сом таза прибыль алат. Мунун 200 миллионун тегерегинде мамлекетке берет. Калган 200 миллионун өздөрүнө иштетишет. Бул мамлекеттик компания. Ал эми 2021 жылы 2 миллиардтан азыр 2-3 миллиард деп атат. Мен 2 десем кече 2-3 миллиард деп атышат. 2,3 миллиард сом прибыль таап атат. Мунундан канча эсе ошондо 4 эседен ашып көп прибыль таап атат. Ал эми КПК 2020 жылы минус чыгаша 40 миллион сом болуп атат. Чыгаша менен чыгып атат. 2020 жылы минус менен. Ал эми 2021 жылы 200 миллион сом прибыль менен чыгып атат. Это канча 5-6 эсе прибыль менен чыгып атат. Мына мындай көрсөткүчтөр, моундай көрсөткүчтөр. Биздин мамлекетибиз 30 жыл эгемендүүлүгүндө мындай көрсөткүчкө бул ишканалар жетишкен эмес. Бул тарыхта биринчи жолу ушундай көрсөткүчкө жетишип атабыз. Эмне үчүн? Себеби бул жерде КНГ КПКда толук бойдон коррупциялык элементтер жоюлган. Бул жерде эч кимге взятка ташыбайт. Эч кимге взятка бербейт. Бир гана мамлекеттин жана компаниянын кызыкчылыгы үчүн гана иштетишет. Мына результат. Муну КНГдын башчысы Мелис Турганбаев деген жигит эле, ал жигит мына өзү суранып кече декабрдын аягында кетти. Англияга кайсы бир университетке окууга өткөн экен, ошо окуумду окуп келейин 1 жылга деп кетти. Анын ордуна биз азыр дагы башка адамды коюшту. Ал адамга задача коюлду. 2022 жылы 3 миллиардтан ашык болуш керек. Мына задача 3 миллиардтан ашык болуш керек. Мун үчүн дагы көбүрөөк иштеш керек, дагы көбүрөөк предпринимательдер чакырыш керек, дагы көбүрөөк добычаны кылыш керек, жана ишти өндүрүш керек. Эч кандай коррупциялык элементтер болбош керек. КПКга 200 миллион тегерегенде. Буган эми бул себеби бул азыр өтө максимальный чыгып алды. Тем более быйыл бул заводду НПЗны нефтеперерабатывающий завод 30 жыл мурда курулган. Эң эски заводдордон. Ушуну быйыл реконструкция кылып туруп жаңы завод курайлы деп атабыз. Жакында эле өкмөттүн буйругу менен 9 гектар жер жанынан бөлүнүп берилди, кошуп.
Азыр инвесторлор менен иштеп атышат. Буюрса, быйыл иш башталат. 2 жылдын ичинде монол эски НПЗнын ордуна жаңы современный НПЗ келип курулат. Муну дагы мамлекеттен акча албай туруп, компания өзүбүз курабыз деп атат. Бул где-то 70-100 миллион доллардын тегерегиндеги завод экен, приблизительно. Так, мына. Ошондуктан бул реконструкцияга кирет, бирок не менее, на реконструкция болот. Но не менее 200 болот мунуку дагы. Вот такая задача уже поставлена. Все. Эгерде муну аткарбай турган болсо, жетекчилери жоопко тартылат. Естественно, жумуштан кетишет, это однозначно, и жоопко тартылышат. Мына, ошондуктан мен сиздерге мындай толук түшүндүрүп берүүгө аракет кылдым. Себеби муну билбесеңер сиздер, баягыдай болду эле, ой, мазутты алып сатып атат экен, ой, абияка барып кымбат сатып атыптыр, Европага кымбат сатып атыптыр, анан мындай көп прибыль көрүп атыптыр деп. Биринчиден, урматтуу журналисттер, эгерде кимдир бирөө барам десе, мен бүгүн даже даярмын. Машина берейин, 1-2 машина берейин, 3 машина берейин. Журналисттер отуруңуздар, баргыла, барган келген бардык шарттарыңарды түзүп берейли, расходторуңарды кылып берейли, барып текшерип көрүп келгиле. Өз көзүңөр менен көрүп, журналист иликтөөнү силер да жүргүзө аласыңар, жүргүзгүлө барып. Ушуга ынанып келиңиздер. Мына ошондо гана баягыдай үстүртөн эле барып туруп эле бир нерсени тартып көрсөтүп туруп эле, анан жанына таш ийиптин сүрөтүн коюп туруп эле, мына урдап атат дегенден алыс болосуңар. Мен даярмын. Алтынбек Алдарович, пожалуйста, переговорите с журналистами, Алтынбек, сиз дагы. Переговорите с журналистами, кто готов поехать, хоть сегодня, хоть завтра, я готов отправлять вас в командировку. Там тоже вас встретить. Все данные, кстати, все вот эти данные, они открытые, никаких там секретов нету. Все данные открытые. Все можете пойти, посмотреть своими руками, потрогать, так, и все эти данные взять, объявлять, пожалуйста. Вот. Ошондуктан бул Темирлайф жанагы сайтынын эмеси, жанагы изилдөөсү. Биринчиден үстүртөн болгон, экинчиден только каралоо үчүн гана болуп калган. Урматтуу угандар. Мына мен дагы ачык эле айтып коеюн. Мен эми элге жакын саясатчылардамын, ар дайым элдин арасында жүрөм, элден качкан эмесмин, мына силердин арасында жүрөм. Ошол жерден КНГдан, ЖКПКдан 1 сом 1 тыйын алсам, үстүмдө Кудай турат. Менин максатым мамлекет көбүрөөк акча түшсө экен, мамлекетибиз эртерээк байып оңолсо экен, ушуларды эртерээк биз мына ушул жерде КНГда где-то бир 3000 тегерегин адам иштейт. Өзүндө эле. КПКда бул жерде дагы где-то бир 200 тегерегин адам иштейт. Андан сырткары Кытайлар, буларга кошулуп иштеп аткан бизнесмендердин колундагы дагы ар бир бизнесмен колунда жүздөн адамдар, компанияларда. Бардыгы биригип отуруп, КНГнын тегерегинде, КНГ КПКнын тегерегинде 10 миңден ашык адам ушул жерден өзүнүн тамагын багып, ушул жерден өзүнүн бала чакасын үйүн багып атышат. Мына, биз ушуларга шарт түзүп беришибиз керек. Ушулар мурдагыдай кылып, мурда кандай кылчу эле? Мен бир нерсе айтып коеюн. Мурда протокольный ценаны мынтип койчу эле. Рыночный цена, например, ну, скажем, дистопливо деп коеюн, да? Раньше дистопливо, рыночный цена деп коеюн. Рыночный цена. Ну, скажем, 35 сом болсо, 35 сом дистопливо болсо. Булар эмне кылат эле мурда? Эмне үчүн монтип көбөйүп кетти деген мен силерге айтып берейин. Почему так получилось? Мурда не кылышчу эле? Мына. Эгерде мурда 35 сомдон болсо, рыночный цена, протокольную цену они ставили, протокольная цена, поставили по 30 сомов. Мына. И что? 30 сомдон банкалар төгүп келет дагы, 5 сомдон биягынан по черному конверт менен ошо саткан адамдарга КНГ КПКнын башчыларынан берчү эле. Мына ошон үчүн компания өнүккөн эмес. Себеби талап тоношкон. Ошол мына жерде 5 сом айырманы бардыгы бөлүп жечү эле. Ошол жактагы жетекчилер, бул жактагы жетекчилер бөлүп жешчү эле.
Бул жерде несколько миллиардов сомов пропадало постоянно. Кроме того, өткөн жылы нефтини мурда сыртка сата берчү. То есть Ферганский нефтеперерабатывающийга, Тажикстанга, Казакстанга ошо бардыгына сата берчү. Нефтини сыртка сатчылар. Нефтинин өзүн сыртка сатканда чоң коррупция болгон. Нефтинин өзүбүзгө бир бааны коёт, сырттагыларга башка бааны коюп туруп, чоң коррупция менен нефтини арзан сата беришкен. Биз былтырдан баштап, март айынан баштап нефтини сыртка сатканга тыюу салдык. Нефти биздин гана мамлекет ичинде переработка болуш керек. Нефти переработка болгон болсо, налог биздин мамлекетке түшөт. Бизден чыккан мунун продукциялардын бардыгы мамлекет ичинде сатылат. Сатылган сайын переработкадан дагы, продукция сатылгандан дагы налог түшөт. Мына, ушуну биз жетиштик. Ушунун негизинен дагы могу миллиардтар көтөрүлдү. Азыр 1 килограмм нефти сыртка сатылбайт. 1 килограмм нефти сатылбайт. Мына ушуну дагы эске алып коюшуңузду сурадым. Себеби дегенде силер билишиңиздер керек. Эмне үчүн булар монтип көтөрүлүп кетти? Мына ушундай коррупциялык схемалар көп болгон. Жанагы билинбеген производственный коррупциялык схемалар өтө көп болгон. Ошолордун бардыгын биз жок кылдык. Мына ошондо ушундай болуп чыкты. Так. Мунун бекер өчүрдүм, Так. Туруп тура берсин. Ошондуктан баягы ким эле? Темиров Лайфка, анын жетекчисине, ошону жасаган балдарга ушуну түшүндүрүп коюш керек. Ал жерде жаш балдар отурат. Бир бала чыгып сүйлөп атат. Менин баламдан дагы жаш. Бир 20-22 жаштагы бала болсо керек, мен оюмча. Ошол чыгып алып, эми мына ташип коррупцияга батты деп чыгып атат. А мунулордун бирөөнү билбейт. Ушул факторлордун бирөөсүнө анын башы оорубайт. Анын бир гана маселеси, бир гана милдети. Ташиевди коомго жаман көрсөтүш керек, бийликти коомго жаман көрсөтүш керек. Ошонун негизинде алар каким-то образом өзүнүн алып аткан акчасын акташ керек. А эгерде мунун баардыгын ушинтип тактап чыга турган болсоңуздар, анда ситуация башкача болот. Өзүңүздөр баарын түшүнөсүздөр. Мына мен Темиров Лайф. Мен да ката айтып алганда күлкү болуп жүрбөйм. Темиров Лайф сайтынын себеби булар менен даже ишимде деле жок да. Кечетен гана баштап билдим мен булардычы. Темиров Лайф мурда бар экенин билет элем, бирок активный кечеден гана баштап билдим. Темиров Лайфтын жүргүзгөн баягы иликтөөсү бул карандай калп, үстүртөн жазылган, эч кандай фактыларга таянган эмес, жөн эле бирөөнү шоо компаниясы болгон. Рахмат. Бул Темиров Лайф боюнча айттым, Эми анын кармалышы боюнча. Тууганда, урматтуу булар дагы бурабыз эми, Мен айта берейин. Блога? А, болду. Мына караңыз. Урматтуу журналисттер, Темиров Лайф сайтынын колдонуучулар, то есть кожоюндарынын кожоюндары болуп эсептелди, да, хозяева, да. Ошолордун кармалышы боюнча бир маалымат берип кетейин. Биринчиден, бул Болот Назаров деген бир комузчу жигит бар эле. Ошол комузчу жигит ошолор менен кошо иштейт экен. Ошолор менен кошо көптөгөн, то есть ошо Болот Темировдун дос окшойт чамасы, жакын окшойт, постоянно ошо менен чогуу иштейт экен. Так. Анан бул бала постоянно жанагы наркотикти эме кылат экен, колдонот экен. Наркотик колдонот экен. Болот Назаров. Наркотик колдонот экен. Бул колдонгондо дагы жөнөкөй наркотик эмес, бурбулятор менен колдонот экен.
Мына мен кече эмесин көрдүм, жанагы видеосу. Мен деле силер көргөндөй эле көрдүм интернеттен. Бурбулятор менен колдонот экен. Бурбулятор это что? Бурбулятор деген бул таза наркотик эмес. Бул химиялык элементтерден жасалган наркотикти коюп туруп, аны бурбулятор менен эмесин жанагы эффектисин көбөйтөт. Эффектисин көбөйтөт. Бул маселе азыр биздин Бишкекте өтө көбөйүп кетти. Бишкекте жаш балдар наркотикти колдонуу боюнча өтө көбөйүп кетти. Мына өзүбүздө чоң балдар ушинтип колдонушуп эме кылып атышат. Андан сырткары бул жерде Афганистандан бизде азыр чарс келип атат. Чарс деген өтө жаман бир наркотик келип атат. Метаморфин деген химиялык наркотик бар. Метаморфин деген. Мына азыр бизде жанагы ночной клубтарда, жаштар көп толгон жерлерде ушулар колдонушуп, чын айтканда булар баардыгы акчага сатылат. Көптөгөн жаштарыбыз ушу эптеп акча таап келип, ошого колдонгон жаштарыбыз бар, фактылар көбөйүп атат ушулар. Ушуну биз азайтышыбыз керек. Ушул жерде отурган баарыбыздын балдарыбыз бар, неберелерибиз бар. Алардын келечегин ойлошубуз керек. Анан кийин ошол Темир Назаровдун үстүнөн алар бир-эки адам арыз жазат. Ушул Темир Лайфтын офисинен ар дайым наркотиктер таркатылып атат деп. Болот Назаров ар дайым ошонун офисинен алып чыгып атат деп арыз жазышат. Анан биз аны арыз жазганды мына тигил Ички иштер министрлиги карабай койгонго алардын укугу жок. Алар караш керек. Алар карап, ошонун ичине кирип, ошол текшерип, көрүп, анан ошондой кылганда жанагы адамдар көбөйүп, журналисттер көбөйүп, өзүнчө эле мындай шоу кылып беришти да. Бул обычное преступление, криминальное преступление, наркотического средства. Так? Ошонун негизинде мына карма алды. Мен 2 видеосун көрдүм, тигил Болот Назаровдун нак эме болуп атканын. Анан Болот Назаров апарып текшериптир, жандагы кызды апарып текшериптир. Алардын канынан наркотиктин анализ канынан, анализ кровиден наркотик чыккан. То есть алар постоянно употреблять этип жүрүшкөн. Ал эми мен бир жактан сүйүнгөнүм жакшы болду. Мен сүйүнүп атам, жакшы болду. Болот Назаровдун канынан чыккан жок. Темиров. Ким эле? Болот Темиров. Болот Темиров. Извините, вот мен эсим эме болду. Болот Темировдун канынан наркотиктин кошулмалары чыккан жок. Бул бир жагынан бизди кубандырат. Мүмкүн ал өзү применять эткен эместир. Биринчиден бул кубандырат, экинчиден анын жазасын жеңилдетет. Бүгүн алардын башкаруу чарасын карайт экен. Мен ойлоймун, Болот Темировду баягы камабастан эле, сыртка чыгарып коюп эле мындай иликтөөнү жүргүзө берсе болот деген ойду айткым келет. Ошол ойду айткым келет. Эми муну соттор чечет. Буюрса бүгүн башкаруу чарасы абеттен кийин каралат экен. Ал эми берки Болот Назаров, анын канынан наркотик чыккан. Ал ар дайым ошону колдонуп жүргөн, ар дайым ошого ыктап, ошого мындай не деп коет, баягы көнүмүш адат болуп алган да, зависимость болуп калган. Аны министр эме берет, Ички иштер министрлиги. Удуда болсо керек да. Мен аны бул бардык ишти кылган эч кандай атайын службанын ГКМБдын буга тиешеси жок. Мен жоопкерчиликтүү түрдө айтып коеюн. Бул спецназ Альфа эмес, СБОндун спецназы. Альфа андай жерлерге барбайт. Альфа это контртеррористический группировка. Ал эч кандай мындай майда чүйдө наркотикке чыкпайт Альфа. Бул только Ички иштер министрлигиники. Алар өздөрүнүн иштин мыйзам чегинде жүргүзүп атышат. Эч кандай аларга тоскоол болбош керек. Эгерде күнөөлөрү далилденбесе же башка боло турган болсо, мыйзам чегинде чыгат. Бир гана маселе, мен кече муну далаш эткенде мен айттым, баары мыйзам чегинде болсун. Адамдын укугу корголуш керек. Кандай адам болгондо. Ал наркоман болобу, пьяница болобу, же заядлик баягыдай түгөнгөн кылмышкер болобу, убийца болобу, баары бир деле анын укугу корголуш керек. Ушул принципти кармап турабыз. Ушул принципте эч ким Болот Назаровго дагы, Болот Темировго дагы эч кандай кол тийгизбестен, жаман сөз айтпастан бардыгы мыйзам чегинде өткөрүүгө милдеттүү.
Эгерде алар ушундай жалып кыла турган болсо, мени урду, тепти же башка кылды, кыйнайт дей турган болсо, анда биз чара колдонобуз. Ошол. Чолпонбек Сабырбеков, ПК. Журналисттердин редакциядан ноутбуктардын жана компьютерлердин чыгарып кетүү бул сөз эркиндигине сокку болуп саналбайбы сиздин оюңузча? Урматтуу журналисттер, сөз эркиндиги деп биз ушундай жанагыдай кылынып аткан кылмыштарды прикрывать эткенге эч кандай моралдык дагы, юридикалык дагы акыбыз жок. Эгерде Кудай сактасын, Кудайга тооба кылдым, ушул жерде бир кылмыш боло турган болсо, ушул жерде кылмышка тиешелүү ушул кабинеттеги бардык нерселер изят этилиш керек. Изят этилиш керек. Ал компьютерде мүмкүн булардын ошол наркотикти каяктан алып аткандары жазылгандыр, наркотиктин түрлөрү жазылгандыр, наркотиктин баалары жазылгандыр, наркотиктин аттары жазылгандыр, наркотик таратып аткандар жазылгандыр, кимдерден алып аткан жазылгандыр. Ошондуктан алар как положено эмелерин, компьютерлерин алды. Азыр аларды баягы следственный действие жүргүзүлөт. Так, следственный мероприятие жүргүзүлөт. Анан кийин эгерде баары жакшы боло турган болсо, алар баары кайтарылып берилет. Эч маселе жок. Мен ойлоймун, алардын компьютеринде эч кандай криминальный бир мындай мамлекетибиздин бир зыян келтире турган нерсе жок деген ойду айтамын. Кудай буйрса, алардын компьютерлери кайтарылып берилет. Пожалуйста. Вы можете конкретно, конкретизировать, то есть получается, перепутали круг болота, что ли? Нет, ничего не перепутывали. Ничего не перепутывали. Те люди, которые написали заявление, они конкретно указали офис болота Темирова, офис болота Темирова, о том, что Болот Назаров постоянно заходил туда и оттуда выносил наркотики. Вот так вот. То есть у него в офисе находились наркотики по заявлениям. Вот как раз будет следствие доказывать, действительно это или это не так. Если действительно это так, значит хозяина этого офиса нужно привлекать. Нужно привлекать за распространение, за продажу или за передачу. Ну там же как бы следствие, наверное, выяснить. Как смотрите, Марат Владимирович, вот вы ранее говорили о том, что Болот Темиров неизвестный журналист, вы вообще его не знаете, не слышали, но при этом же говорите, что вы знаете, откуда он получает деньги, там, с Запада получает деньги. Получается, как это? Нет, знаете ли, вот я говорю о том, что как он неизвестный, что он обществу не так уж известный журналист. Понимаете ли? Он только проводит вот это деструктивные расследования. А то, что там про него или его компания, откуда деньги получает, что делает, это мы работаем, это у нас только данные имеется. И мы это тоже в скором времени, кстати, общественности скажем. С какой компании, сколько денег они получали за проведение таких деструктивных, ложных расследований. Понимаете ли? Поэтому, а так, Болот Назарова я как бы в 2019 или 2018 году один раз он выходит, также дает интервью и говорит о том, что ребята Ташиева как бы его избили. Помните, один раз такой случай был, как кто-то его избивал. Он говорит, что ребята Ташиева избили. Тогда я ни власти был, никакой этот там, я вообще не работал нигде. Потом я удивился, как это так? Он с того момента просто-напросто меня, возможно, как бы не переваривает. А потом следствие установило, там никаких моих ребят, никаких людей, которые его избивали, со мной никаких связей не было. Этих ребят, которые избивали его, или там каким-то образом ему мешали, они как бы установлены, задержаны, я думаю, уже привлечены. Поэтому тогда я помню Болот Назарова, слышал. Теперь вот только недавно слышу. Сабит Яманбеков, Влад Кейджи. У меня два вопроса. Первый вопрос. Вчера адвокат сказал, что заявление было написано в октябре 2021 года. Почему именно сейчас приняли меры? Почему сразу не приняла милиция? И второй вопрос. Если употреблял наркотики Болот Назаров, насколько я знаю, употребление не карается законом, то почему пакетик нашли тогда в кармане Болот Темирова, у которого в крови не обнаружили?
Я вам еще раз скажу. Вот заявление может написаться в любое время. Как раз если в октябре написали заявление, как раз за это время расследование было установлено. Действительно оно имеется. Может любой написать заявление, может это не подтвердиться. За это 2-3 месяца у них подтвердилось то, что указано в заявлении. Поэтому они вчера приняли меры, во-первых. Раз. Во-вторых, вы говорите, что употребление наркотиков не карается законом. Именно карается. Если не знаете, уважаемые журналисты, узнайте. Узнайте. Так? Я сейчас, честно говоря, не помню, какой статьи. Она, смотрите, карается. Потому, значит, он еще и распространением, наверное, занимается тогда. Вот именно карается. Потому что мы тех людей, которые принимают наркотики, мы должны обязательно наказывать. Потому что это такая беда, которая, если начнет распространение по нашей системе, да, ну, например, среди журналистов это начнется, не дай бог, я думаю, этого не будет. Это очень плохо. Заявление было вчера, 22 января написано, и у нас так следственные службы оперативно работали. Ребята, этот вопрос, слушайте, этот вопрос к МВД. Там все следственные мероприятия там проводятся. В моих руках ни одной бумаги нет. Я те же информации знаю, как и вы, во-первых. Во-вторых, да, я разговаривал с министром и с другими ребятами, которые там работали. Только с ними разговаривал. Но я их предупреждал, чтобы не было никаких ущемлений прав. Вот и все. И по поводу вашего племянника, он же директор завода, да, сейчас получается? Кстати, об этом можно скажу, да? Байгазы Матисаков, который Байгазы Матисаков является директором КПК. Где-то он был назначен, если память меня не изменяет, где-то в декабре 2020 году или в начале 2021 году. Так? Что он сделал? Кто он такой? Он является моим племянником. Он является сыном моей старшей сестры. У него отец умер в раннем возрасте, когда он еще в школе учился. Так? И обучался в России. Сам ездил, своими силами обучался, хорошо закончил, приехал. Очень добропорядочный человек. Он не пьет, не курит, 5 раз намаз читает. Очень много занимается благотворительностью, которую не афиширует вообще. Он не политик, он производственник и очень образованный человек. Вся компания КПК, КНГ, Джалабад, они все знают о нем, какой он добропорядочный человек. Но его вина не должно быть того, что это моим племянникам, что он не должен работать. Зато он что сделал? Из минус 40 миллионов компаний вывел на 200 миллионов прибыли. И что? Что тут плохого? Что тут плохого? Если он начнет нарушать, если он начнет там коррупционные какие-то дела делать, или уменьшится прибыль компании, естественно, мы его накажем и снимем. Вот поэтому я этим не стесняюсь. Наоборот, я как бы могу сказать, что хорошо, есть такие люди, добропорядочные, которые работают и приносят пользу государству. Приносят пользу государству. Если даже его увидите, вы никогда не подумаете, что он что такой действительно добропорядочный человек. Регион Ойл компаниясында сіздің жақындарыңыз. Мен алып бойынша, вот Регион Ойлды мен мурда күн уктум. Биринчиден Регион Ойлды кече мурда күн уктум мен, ал компаниянын бар экенин. Экинчиден мен 30 жылдын ичинде ушул КПК заводуна биринчи ирет кече күнү президентине барганда гана бардым. Мен ал жака барбаймын, 30 жылдын ичинде биринчи жолу бардым. Мен ал жака барбаймын, алар менен эч кандай байланышым жок. Бирок
КНГдын президенти Мелис Тургунбаевтан действительно мен маалыматты алып турат элем. Маалыматтарды алып турат элем. Айына канчадан прибыль таап атасыңар, производство кандай кетип атат, эмне кыйынчылыктар бар, жана кандай жардам керек. Ошондуктан мына булар жакшы прибыльга чыгышты. А Регион Ойл, такой как Регион Ойл, насколько я знаю, таких компаний около 20, которые работают вокруг КНГ и КПК. И они и дальше будут работать. А кто еще будет работать, если это не предприниматели? Если они воровали нефть, или воровали мазут, или у государства взяли и не отдали деньги, тогда можно было их наказывать. Они находят инвесторов, инвесторы приезжают, сперва оплачивают за товар на государство, а потом вывозят свой товар. Что-то плохое, я никак не могу понять. И оплачивают все налоги. Поэтому, а если кому эта компания принадлежит, с кем как бы аффилированы, пожалуйста, расследуйте, ребята. Может, если они, может быть, они не заплатили налоги, расследуйте тоже, посмотрите. Никто никого не запрещает. А по поводу прибыли в 37 миллионов сомов... Ой, я не знаю, я вот не разбираюсь. Я даже не знаю, сколько там мазут стоит сейчас. Я в ценах, других моментах не разбираюсь сейчас. Не, ну, Кыргызнефтегаз может напрямую, допустим, продавать тот же мазут, Так, чтобы без посредников. Кыргызнефтегаз, я вам еще раз говорю. Ребята, вы не поняли, наверное. Кыргызнефтегаз продают свою нефть, свой мазут, который переработан, они продают напрямую. А эти компании, они покупают нефть у китайцев, потом перерабатывают КПК и полученные товары продают. Вот в чем вопрос. То есть там нефти не только КПК, Кыргызнефтегаза, там вот китайцы, я сейчас точно не знаю, из добытых нефть, где-то около 30% отдают КНГ за то, что он является хозяином этой земли, да? А остальные 70% сами продают. Вот предприниматели идут, у китайцев покупают эту нефть, потом перерабатывают КПК, отдавая здесь свои услуги. А потом полученные вот эти товары, бензин, дистопливо, мазут, продают сами, куда хотят. Потом вот эта компания Токмолский НПЗ, вот Канский НПЗ, они тоже у китайцев покупают вот эту нефть. Они привозят нефть сюда, здесь перерабатывают, полученные продукции, бензин, дистопливо, мазут, сами здесь и продают. То есть это законом не запрещено. Это наоборот хороший, как бы, подспорье, хорошая помощь Кыргызнефтегазу. Если у нас таких предпринимателей будет больше, это будет очень хорошо. Коллеги, мы организуем столиков. Если у вас дополнительные вопросы будут, вы можете задать без... Болдубу? Бул сандардын өсүшү 2020 жылы пандемиядан жолдордун жабылышы жана завод фабрикалардын иштебеши, доллардын өсүшү жана нефтинин кымбатташы менен байланышы жокпу? Жок, андай эмес. Себеби дегенде 2020 жылы также Кыргызнефтегаз бир дагы күн токтобой иштеп турган. КПК дагы иштеп турган. 2020 жылдагы КПК бир дагы күн токтогон эмес. Иштеп турган. Да. Четке сатылып турган. Андан сырткары бул жерде мен баягы эң айтып кеткендей, 2020 жылдары булар нефтини чет жака сыртка сатчу да. Сыртка сатчу. Ушул менен көп коррупция кылышкан. А биз 2021 жылы келдик дагы нефтини сыртка саттырбай койдук. Бүгүнкү күндө 1 килограммдагы добытый нефти в нашей стране не продаются за пределы нашей страны. Эта нефть перерабатывается у нас, на наших заводах, где-то КПК, где-то Токмаке, где-то Канте и приносит прибыли. Можно вопрос, да? Я здесь, запись. Ага, айтыңыз. Вы вот до этого упомянули про ролики. С какого периода это ролики снимались? То есть за ними какая-то целенаправленная слежка шла? Какие ролики? Я не знаю, вы сказали, что вы видели ролик про Назар. Ой, я тоже, вы посмотрите в интернете, у журналисты, наверное, знают. Я вот вчера где-то
час ночью или 12, я не помню, видел. Это в интернете гуляет сейчас везде, как Болот Назаров применяет вот этот наркотик с бульбулятором. Бульбулятором. Это в интернете посмотрите. Вот еще такой вопрос. Вот вы говорите о том, что сейчас ваш племянник, будучи на посту главы КПК, он получил такую прибыль, и что в этом плохого? Ну вы же понимаете, что это вас дискредитирует. Нет, смотрите, ребята. Тем более это госпредприятие, а почему другой человек? Вот смотрите, он бы дискредитировал меня, если бы он предприятие довел бы до ручки или до убыток, или там коррупцией занимался, или бы там коллектив, там, который работает, хотя бы одно слово сказала, что он плохо работает, вот тогда бы он дискредитировал. Вот я еще раз говорил, он образованный, тактичный, культурный парень, который работает и приносит прибыль государству, компанию и большую прибыль, которой в течение 30 лет нашей независимости не было. И он это сделал, добылся. Нет, ну у нас много образованных людей. Не, ну пожалуйста, если вот этих образованных людей, до этого очень много образованных людей там работало, но никогда они не доводили завод до такого прибыльного состояния. Вот в 2020 году тоже там очень образованные люди работали, а КПК получил 40 миллионов убыток. Вот, пожалуйста. А вот, их вот это сравнительно. Как? К ответственности привлекут тех, кто вот довел до такого состояния? Это уже многих уже привлекали мы. У нас имеется несколько уголовных дел, мы привлекали. Кто там воровал, как воровал, что делал. Но самое главное, что сейчас, в данный момент, и Кыргызнефтегаз, и Кыргыз Petroleum Company являются хорошим, прибыльными компаниями, которые приносят хорошую прибыль государству. Вот сейчас вот из 2,3 миллиардов сомов, я вот так думаю, если в прошлом году из 564 миллионов около 200 миллионов отдавали государству, так дивидендов, из 2,3, я так считаю, примерно, приблизительно, минимум 1,8 до 2 миллиардов в этом году отдадут дивиденды государству. Представьте себе, в прошлом году 200, а в этом году 2 миллиарда. Это очень много. Бул иш бизде. Бул бажы кызматынын башчысынын кармалышы толук бойдон биздин сотрудниктер тарабынан жүргүзүлгөн. Бул кылмыш иши бизде тергелип атат. Бул жерде толук маалыматтар, фактылар бар. Ал киши уже мына 3-чү айга кетип аткан, иштегенде 3-чү айга кетип аткан. 1 ай жакшы иштеди. Биз көзөмөлдөп турдук. Даже 2 ай жакшы иштеди. Мына акыркы жарым ай, 1 айга жакын уже акырын колун сала баштаган бюджетке. Акырын колун сала баштаган. Колун сала баштаганда биз колуну мыйзам менен кырка чаптык. Биз тим койсок, бул дагы кирип кетмек ичине. Мага кээ-бирлери айтышкан, тим койбойсузбу, 1-2 ай, бир жолу батсын, анан кийин кармайбыз деп. Мен айттым, жок. Башында кармайбыз, уже достаточные факты, несколько фактов, которые он вошел. И азыркы күндө иш тергелип атат. Мен ойлоймун, биз муну менен мамлекеттин бюджет сактап калдык. Мен дагы бир маселени айтып кетейин, урматтуу журналисттер. Бул может силерге өтө интересный болушу мүмкүн. Биз мен жана айтып атпайм, кылган ишибиздин баары аракеттерим мамлекетте ушул канча жылдан бери саясатта жүрөмбү, саясатта жүрбөймбү, кылган ишимдин баардыгы мамлекетимдин гана пайдасы үчүн болгон, мындан ары ушундай болот. Ошондуктан көптөгөн мен атыма критикалар айтылып атат, айтып атасыздар, деп атасыздар. Биз муну критика катары кабыл ала беребиз. Критиковать ете бериңиздер. Кээ бир жерде жаңылып да каласыңар. Биз ага деле мейли дейбиз. Кээ бир жерде туура эмес маалыматты айтып каласыңар. Биз ага деле мейли дейбиз. Бирок жала жаппаганга аракет кылыңыздар. Жала жаппаганга. Жок эле жерден адамды мындай жала жаап чыгарып койгондон этият кылыңыздар. Анан кийин мына жанагы мен иним Шайырбек жөнүндө айтылып атпадыбы? Ал депутат болуп келди, иниси тияк бияк депчи. Шайырбектин шайлоо кампаниясында жүргөндө
шайлоо кампаниясы башталганда, чтобы ар түрдүү сөздөр башкалар болбосун деп туруп, мен ага айтып, мамлекеттен чыгарып жибердим. Ал шайлоого 2 күн калганда гана мамлекетке келди. Анын паспортундагы кирген чыкканын текшерсеңер болот. Кээде 3-чү күнү келди, 4-чү, 5-чи күнү 2 күн гана эл менен жолукту. 2 күн күнүнө 3-төн кылдырып 5-6 жолугушуу өткүздү. Анан ал эл тарабынан шайланып келди. Эмне үчүн? Конечно, анын жеке өзүнүн заслугасы болбосо дагы, ал жерде менин заслугам бар. Себеби көптөгөн жылдардан бери мен ал жерде депутат болгонмун, көптөгөн жылдар шайланганмын. Элге тынбай ар дайым жардамымды берип келем. Мындан ары да өмүр өткүчү жардам берем. Анан мен кече шайырды чакырып айттым. Эми иним көптөгөн ушундай критикалар айтылып атат. Эми үйдө бир эле саясатчы болуш керек. Бир эле саясатчы болуш керек. Сен саясатчы болбой эле кой. Элге бере турган жардамыңды итак эле ошол жакта бере бер. Мандатыңды тапшырып бер деп мен аны айттым. Конечно, ал эл тарабынан шайланган, бирок ошондой болсо дагы ал мен айткан сөзүмө макул болду. Мына жакынкы күндөрү Шайырбек өзүнүн мандатын өткүзүп берет. Жана эч кандай биздин Ташиевтердин үй бүлөсүндө 2 же 3 саясатчы болбойт. Жападан жалгыз гана мен саясатчы болом. Мен саясаттан кеткенден келип алып боло берсин, жүрө берсин, башкара берсин. Себеби биз муну өзүбүздүн өткөн тарыхыбызда көрүшүбүз керек, өткөн президенттерибизде, өткөн башкачыларыбызда, ошолордун деле жакындары, ошолордун деле бир туугандары жана башкалар мен да кошо башкарышам, жанында жүрөм, колдоймун, жардам беремин деп жүрүшүп, мына кандай акыбалга келишти. Бизде андай болбойт. Мага менин инимдин саясаттагы жардамынын кереги жок. Анын саясатта туруп мени колдошунун кереги жок. Кудай кааласа мен өзүмө ишенем. Мени кудай кааласа эл колдоп турат. Кылган ишимдин баардыгы таптаза болгондуктан мен Шайырды айттым. Шайыр макул болду. Буюрса, ушул кийинки аптада мына келеткан 3-чү күнү заседание болобу? Ошо күнү тапшырып чыгып кетет. Вот один вопрос, может быть, вы до этого объясняли, возможно, я не услышала, я не попадала. Ой. Почему задержание Болота Темирова совпало с этим расследованием? Это первое. Второе. Чуть-чуть вопрос не по теме, но вот чтобы развеять сомнения относительно вас, то, что вы нас уверяете, что вы никаким образом не задействованы в коррупционных каких-то действиях. Вот почему средства, которые аккумулируются в преступлении от коррупции, они находятся на спецсчетах силовых органов и не переводятся в общий? Так, уважаемые журналисты, по поводу совпадения объявления или то есть, показания вот этого ложной передачи и его задержания, это ни в коем случае, это чисто механические как бы совпадения. Потому что я вам объяснил, что его расследование никоим образом не наносит урона моему имиджу. Почему? Потому что это все ложь, это все как бы подставлено, это все для того, чтобы лишь бы каралап жала жабыш үчүн болгондугу мына көрүнүп турат. Так, ал эми анын кылган кылмышы боюнча мен айтып атпаймынбы, мен Болотту ошо журналист катары, журналисттер эч ким эме болбош керек, журналисттерди биз ар дайым колдоп кубаттап жүрүшүбүз керек. Болотту мен азыр ошол эртемен да сүйлөштүм, мына азыр келгенде да сүйлөштүм, азыр чыгып да сүйлөшөмүн. Түрмөгө камабай эле ошол сыртта жүрүп эле расследованиясын өткүзө берсин деп ошону аракет кылам. Ошол мен азырынча ошол кылган мындай бир аз болсо дагы аракет кылам мен ошону. Так, айтып вилаят эткенге. Бул бир. Экинчи, эмне айттыңыз эле? Вот спецсчет по борьбе с коррупцией. Уважаемые журналисты, в прошлом году по борьбе с коррупцией нами было собрано из коррупционеров, разных нарушителей закона с имуществом и финансовыми средствами около 8 миллиардов долларов и 8 миллиардов сомов. 8 миллиардов сомов. Из них какая-то часть, большая часть, где-то, я не знаю сколько, но большая часть, где-то,
даже гораздо большей части, может 5-6 миллиардов уже находится у государства. Остальные, которые там находятся в нашем спецсчету, они будут переводиться по мере принятия решения по данному уголовному делу. Судебное решение, закончить расследование, все другое. Там много следственных мероприятий. Поэтому они у нас пока находятся, но как это закончим по мере расследования, мы будем передавать эти средства. Будем передавать, но у нас ничтожная малая часть осталась. Может быть, 1/4 или может 1/5 часть осталась. Остальные мы уже передали. Протокол чыры боюнча дагы комментарий берип кетип атасыз. Кайсыл? Чегерасындагы азыр Адахан Модумаров туралы жаткан. Урматтуу журналисттер, Адахан Кимсанбаевич боюнча, протокол чыры боюнча менде эч кандай юридикалык маалымат жок. Себеби ал иштин баарын башкы прокуратура тергеп атат. Ошондуктан иштин жагдайлары, анын толуктоолору, анын ичиндеги ар түрдүү иш аракеттердин бардыгы ошол иштин ичинде болот. Ошондуктан мен азыр ал боюнча эч кандай бир юридикалык жактан обоснованный жооп бере албайм. Ал жумуш, ал кылмыш иши, дагы бир жолу айтайын, башкы прокуратура тарабынан тергелип атат жана жакын арада бүтөт деген ойдомун. Кыргызстандын региондорунда атайын кызматтын имараттары бул мамлекеттин бюджетинен курулуп жатабы же кайсы бир демөөрчүлөр тарабынан? Бул билесиздер, биз атайын кызматпыз. Ошондуктан көптөгөн маселелерди, биздин ичибизде болуп аткан маселелерди биз ачыктаганга милдеттүү эмеспиз. Бирок эң башкысы ошол ГКМБ ушуга чейин эч каралбай калган. ГКМБдын жерлердеги имараттары үстүлөрдөн суулар өтүп, ар түрдүү бир библиотекаларда же бир концертный залдарда, ар түрдүү жерлерде отуруп иштеп калышкан. Ушуга чейин келген жетекчилер бул боюнча эч кам көргөн эмес, мамлекет жетекчилери кам көргөн эмес. Ошондуктан биз былтырдан баштап кам көрө баштадык. Былтыры 11 райондо жаңы имарат салдык. Бир облустук управление башкармалыктын жаңы имаратын салдык. Жана көптөгөн имараттар дагы деле салынып атат бүгүнкү күндө. Быйылкы жылы биз былтыркыдан дагы бир нече эсе көбүрөөк аракеттерди кылабыз. Өзүбүздүн кызматкерлерге жашоо, иштөө шарттарын түзүп бергенге. Себеби ушул убакка чейин атайын кызматтын кызматкерлери эч кандай каралбай келген. Ошондуктан бул маселелер келип ушу түйүнү эми биз чечип атабыз. Последний вопрос. Зрители спрашивают, и я с ними солидарна в этом. Можно ли получить отчет по этому спецсчету? По какому? Средства распределились, какие средства еще находятся на спецсчету? Потому что очень непонятно, откуда. Ну, я думаю, это не секретная информация. Да, пожалуйста, вы запрос отправьте. Я думаю, я посмотрю там, спрошу ребят. Честно говоря, я даже не знаю, это, по-моему, не секретная информация. Пресс-служба ГКМБ ответила, я дословно не помню, в 3 словах, там, не ваше дело, грубо говоря. Значит, это секретная информация. Президент дипломдорду текшерүү боюнча. Вот диплом текшерүү боюнча мен бир кичине 2 минут маалымат берип коеюн, уруксат берсеңиз. Азыр дипломдор текшерүү боюнча мен ошол жума күнү, пятница күнү чоң совещание өткөздүм президенттин поручениясы негизинде. Азыр айыл өкмөттөрдөн баштап министерстволорго чейин бардык дипломдордун наличие гражданства госслужащийлердин и наличие дипломов о высшем образовании. Ушуларды баарын текшерип чыгабыз. Эгерде подделкалар боло турган болсо, кызматынан болсо, кызматын алабыз. Анан ошол жылдардан бери келтирген, мамлекет келтирген зыянын төлөп турганга аракет кылабыз сот аркылуу. Бул биринчиден. Себеби 1995 жылдан баштап дипломду, жасалма дипломдорду берүү, жасалма паспорттарды берүү күч алган. Ошондон бери мына 25 жылдан ашык убакыт өттү. Ал маалда жасалма диплом алган кээ бир адамдар бүгүнкү күндө чоң кызматтарда болуп калды. Айыл өкмөттүн башчылары, акимдер, шаардын мэрлери, губернаторлор, министрлер мүмкүн бардыр, же болбосо зам министрлер бардыр. Ошолордун бардыгын бир саат текшерип чыгабыз. Кстати, ар бир депутат жогорку кеңешти дагы биз текшерип чыгабыз. Бизде ошондой мүмкүнчүлүктөрүбүз бар.
предложили начать, может быть, есть кто-то, крупные чиновники или те же депутаты? И если кто-то, может быть, по этой причине уже решил сдать диплом? Знаете, я вот вам такую вот информацию скажу, что после того, как президент дал поручение, мне позвонил несколько человек и спрашивают, а можно ли избежать вот этой проверки? Я говорю, нет. Нет, говорю. А я говорю, а почему спрашиваете? А что, у вас там диплом поддельный? Они говорят, нет, не поддельный, все нормально, говорят. Ну, просто вот думаем, можно ли избежать, все другое. Я говорю, нет. Так? Поэтому мы должны, уважаемые журналисты, окончательно должны очиститься от вот этих необразованных людей. Президент дал такое поручение, даст Бог, мы это поручение выполним, и в скором времени мы для себя поставили 3 месяца сроков выполнения данного поручения. Я думаю, мы вас будем дополнительно информировать по этому поводу. А можете сказать, что сделала Манербек Абдиалиева? Дело в том, что мы запрашивали эту информацию, и никто не... Знаете, я сейчас, там у нас проходило очень много депутатов, чиновников, поэтому сейчас у меня очень много врагов. Я ни на кого не смотрел. Среди них были мои друзья, знакомые, однопартийцы, но ни на кого не смотрели, всех приводили к ответственности. Поэтому сейчас точно сказать, чем это его дело закончилось, я не помню. Вот он оплатил половину ущерба, а дальше что? А половину сколько он оплатил? 20 миллионов. 20? Мне кажется, он 50 миллионов оплатил. Да, мне кажется, он 50 миллионов оплатил. Что-то у вас информация неверная. Жоқ. Урматтуу коллегалар, бардыгыңыздарга рахмат. Болот Назаровдун видеосу чыкты деп атпайсызбы? Анан журналисттерге кайрылып айттыңыз, ушу далилдер, фактылар болсо, ушу видеодо действительно Болот Назаров деген далил барбы? Экспертизабы же башка? Мен караганда ошону тааныдым. Анан силер эми билбейм. Аны экспертиза көрсө дайына берет да. Анын кыйынчылыгы жок. Чөнтөгүнү атай салып койду деген пикирлерди айтышпайбы? Анан журналисттерди Урматтуу журналисттер, мен бул иштин мындай досконально көргөн жокмун, билбейм. Бул иш бизде эмес. Бизде болсо, мына мен түнү менен отуруп аны карап чыкмакмын. Ошондо кечиресиздер. Смотрите, у болота, например, не выявлено это вещество в крови. Тем более, там вчера говорилось, что очень минимальный там какой-то объем, да, вещества был найден. Соответственно, это позволяет его дальше удерживать, если он... Я поэтому говорю, вы, наверное, не поняли, когда я сказал по-кыргызски, сегодня его мера пресечения под стражей будет рассматриваться судом, сегодня после обеда. Я стараюсь, я очень рад, что у него в крови не обнаружен след наркотического вещества. Я рад. Поэтому я очень надеюсь, что мы его под стражей не возьмем. То есть я имею в виду, судьи не возьмут. И пусть он находится на свободе, будет ходить на расследование, там, на допросы, а дальше его дело будет расследовать МВД, результаты будет. Хорошо? Спасибо. Рахмат барыңыздарга. Завершаем наш прямой эфир. Конференция.